Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мекенчил депутаттарынын тобу биздин Баткен областыбыздын Кадамжай районуна атайы келип көчмө жыйын уюштурулуп жатат. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, мекенчил депутат тобунун мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаты Атажанов Рысбек Исламовдун демилгеси менен биринчи көчмө жыйыныбызды Баткен областынын Кадамжай районунан баштадык. Бүгүнкү келгенибиздин себеби сиздердин Кыргыз Республикасынын Баткен областынын Кадамжай райондогу социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн абалын жеринен көрүп таанышалы деп сиздер менен баарлашып келип отурабыз. 2023 жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен Кадамжай районунун социалдык экономикалык тармактарында бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, айрым тармактарда өсүүлөр болгон. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, аймактагы өнөр жай тармагындагы Айдеркен Сымап акционердик коому жана Кадамжай сурма комбинаты ачык акционердик коомунда 2023 жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен товардык продукция өндүрүүнүн көлөмү 138 миллион 800 миң сомду түзүп, 275 тонна сымап жана сурма өнөр жай продукциялары өндүрүлгөн. Эми суроо жооп койсок. Эмиңиздерде кандай суроолор бар? Мен сага жардымды айтайын. Мен чалым өлүп балдарым жоголуп, бир кыз менен жашасам, менин үйүмдү наракат отасың. Мен үйүмдү жер тербелип суу алган байранга 200 миң судасам, дакимитим Кадамжайда турат. Бир кайын чалымдын немелери үйүмдү салаты үйүмө баргызбай мен көчөдө жүрөм. Экинчи маселе, мына финанс министрлигиге бул мынабы ишкерлер кредит алабыз дешип, банктардан кредит алса, үй мисалы үчүн 4 миллиондук үйдү 1 миллион калат да залогу. Анан ошого аз кредит, аз алган кредиттерге бир ишкерлер бирдек алайын десе, инфляция болуп иштек ала албай калып атат. Көпчүлүк үй бүлөлөр ажырашып, балдар бир тараптуу болуп калып атат. Ал учурда балдар, жаш жетелек балдар паспорт алган кезде аталарынын согласиясы анын паспорту керек болот. Ал учурда бизде аталар паспорттарын бербей, согласияларын бербей, бүгүнкү күндө биздин жаш бөбөктөрүбүз паспорт албай келет. Биздин Кадамжай шаарынын 16 миң калкы бар. Бардыгынын балдары ошо Торлет Айтматтын мектеби жок. Плюс Абсамат Масалиев атындагы мектепте окуйт. Плюс берге Окунадан келет. Көтөрмө айылдан, Кызылбулактан, Халимиондон, Ногардан чейин келет. И өзүбүздүн мына Кадамжай болуп, ол мектепке батпай жататтар. 2,5 миңте бала окуйт. Суроо биринчи мына бизден кайтпас айылга кеткен жол Сок Кыргызстан жолунда ошодо 3 километрден балдар каттайт. Ошого Красный Сотрас жетекчиси болсо, ошо пешеходный жолду куруу берсе. Ушул биздин Вадил постубуз бар, таможня пост. Өзбекстандын машинасыны спокойно эле өткөрөт да бияка. Анан биздин дыйкандар ушул суу кыйынчылыгында алып, дыйканчылык кылып, күздө эгип биткен мөмөлөрүнү ташты арзанга алып кетип атат. Шуну биздин Кыргызстандын жаранын машинасы менен Өзбекстанга өткөрө турган кылып чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Баарыңыздарга чоң рахмат. Биздин баардыгыбыздын максатыбыз бир. Таза коомду түзүп, келечек муунга өткөрүп берүү. Мамлекетибиздин өнүгүп өсүшүнө салым кошуу. Баардыгыбыздын максатыбыз бир командабыз, биз жетекчилер, Жогорку Кеңеш биздин мамлекетибиздин өнүгүп өсүшүнө салым кошуу, элибиздин жашоо турмушун оңолтуу. Аллахым, биздин мамлекетте кыяматка чейин тынччылыгыңды бергин. Бардыгыбызга, бардык элибиздин, журтубуздун максатын бергин. Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar.